Кандай деп ойлойсуздар? Могул Toyota Land Cruiser'дин баасы кымбатпы? Же болбосо могул Кочкордун баасы кымбатпы? Бул биздин атактуу кочкорубуз. 36 000 долларга алып келгенбиз бул кочкорубузду. Булардын салмактары 130-140 килограммга чейин жетет. Ал убакта мындай сарайыбыз жок болчу. Эрки койлорубуз бар, 1 миллион сомго чейин чыгып кеткен койлорубуз бар. Азыркы учурда Кыргызстанды дөңгөрөтүп аткан 500 доллардан алынып, кеминде 50 000 доллардан сатылып аткан Кыргыздын Арашан породасындагы койлор тууралуу бүгүн сөз кылабыз. Буларды кантип алса болот? Кантип багыш керек? Жана кантип сатса болот? Булар кандай каралат? Деги эле койчу, сиздер айыл жергесинде туруп, бул Арашан породасындагы койлор менен кантип бизнесиңиздерди баштасаңыздар болот? Ушул тууралуу сөз кылабыз. Бул Агровитазия YouTube каналы, сиздер менен мен Данияр Муратбеков. Ал үчүн биз жаш ишкер, жаш бизнесмен Эмир Байкеге келдик. Анда эмесе чыгарылышыбызды баштайбыз. Ассаламу алейкум, Эмир Байке, Жантай. Сиздерди көргөнүңүзгө кубанычтабыз. Андыктан кенен кесир баштай бериңиздер. Эмне болуп бул бизнести баштап калгансыздар? Башы эмнеден башталган? Канча акча менен башталган? Деги эле ушул бизнести баштаганга эмне себеп болду? Эмне түрткү болду? Рахмат, Данияр. Биринчиден кош келипсиздер. Ушундай биздин чакан чарбабызга. Чарбабыздын аты Алтын Арашан деп койгонбуз. Анткени биз өзүбүз Арашан айыл аймагында жайгашканбыз. Бул чарбанын башы айтып берсем, биз ушу элим экөөбүз айылга келип, ушу мал менен чогуу жүрүп, мал кандай болот, ооруганда кандай дарылаш керек, кантип караш керек, жемин чөбүн кандай тура бериш керегин кичинекей өзүбүз эле билебиз. Башында 2 койдон баштаганбыз, анан акырын 7 койго өттүк, анан акырын 20 кой алдык. Анан ушу мына азыр биздин коробузда 50гө жакын кой турат. Кудайга шүгүр, баары жакшы. Жакшы. Бул койлорду 2 кой менен баштаса демек болот экен да башын. Ооба, 2 кой менен баштаса болот. Анткени биз өзүбүздүн ал убакта мындай сарайыбыз жок болчу. Өзүбүздүн койлорубузду ушу Улуу Байкемдин үйүндө кармачымын. Анан акырындан көбөйткөндө анын сарайына да батпай баштагандан анан ушу өзүбүз сарай курганга мажбур болдук. Бул койлорду кенен кесир айтып берсеңиз, азыркы учурда булардын баалары канча болуп атат? Анан канча килограммдан канча килограммга чейин эт салмагын жетип атат? Базарларда сатылабы, сатылбайбы? Кимдер алат бул койлорду? Эмнеге азыркы учурда мынчалык актуалдуу дейм да? Ошо 3 жыл мурун баштаганда бул койлордун баасы, мисалы токтууларды алайын дегенде, токтуулардын баасы ошо 500 доллардан 1000 долларга чейин болчу да. Жакшыларын 1000 долларга алып алчыкпыз. Жылдан жылга бул койлордун баасы өсүп келатат. Мисалы азыр жакшы токтуу алайын десеңиз, мисалы 1000 доллардан 1,5 доллардан тегерегинде ала аласыз да. Койдун баасы болсо жакшы кой алам десеңиз, бир 200 000 сомдон 400 Эрки койлорубуз бар, 1 миллион сомго чейин чыгып кеткен койлорубуз бар. Эмир Байке, айтсаңыз, бул Арашан породасындагы койлор менен баягы жөнөкөй айылдагы койлордун айырмачылыгы эмнеде? Биринчиден жөнөкөй чарба койго караганда бул салмактуу кой. Мисалы чарба коюңуз салмагы 50-60 килограммга чейин жетсе, булардын салмактары, койлордун салмагы 130-140 килограммга чейин жетет. Кочкорлордун салмагы болсо, азыркы убакта рекорд коюп аткан кочкорлорубуз бар. 215 килограммга чейин жеткен кочкорлорубуз бар. Экинчиден жөнөкөй койго караганда булар аябай сулуу келишет. Моюндары узун, өздөрү көрктүү кой деп айтсам болот да. Ушу койлордун чүрөгү деп койсом деле болот ушу Арашан койлордун. Анткени буларды көрүп, мынтип багып мен аябай суктанам да. Кээ бирөө Арашан койлорун бул Гисар породасы деп айтышы мүмкүн. Бул ошондой, бирок толук түрдө туура болбой калат. Анткени Арашан койлорун Гисар жана кыргыз койлорун аргындаштыруудан алынган порода Арашан болуп эсептелет. Жөнөкөй койлор менен жеген тойту боюнча айырмачылыгы эмнеде? Булар көп жейби? Жөнөкөй койго караганда где-то 2 эсе кичине көбүрөөк. Бул койго берсең жей берет да, мындай жакшы да семирет, бат семирет да жөнөкөй койго караганда. Ушу куйруктары чыгып, өздөрүнүн мындай төштөрү, көлөмдөрү чоңоюп, жакшы семирет, жакшы эттенет. Кадимки эле чөп, кадимки эле жем, суу. Ооба, бирок биз ошо жемди комбинировать этип беребиз. Мисалы, улпак кошобуз, жүгөрү кошобуз. Жанагындай еще кальцийлар бар, кормовой.
кормовой мел деп коет. Ошо кормовой мелин кошобуз. Ар кандай премикстерди кошобуз булардын рационуна. Кээ бирде баловать этип коюп, морковка, союз турап беребиз. Кээ бирки күндөрү болот, жайдын күндөрү, мисалы арбуз, тыква. Буларга азыр спрос аябай ошо чет өлкөдөн да көп болуп атат. Казактар, өзбектер, мисалы Россиядан да көп келип койлорубузду алып кетет. Ростовдон, Кавказ мамлекеттерден келип алып кетет. Спрос жакшы эле да. Демек, кой экспорт ориентированный кой деп койсок болот да. Биздин өлкөбүздө эмес гана, башка мамлекеттерде деле кызыккандар көп. Эмир байке, буларды кандай дарылоо каражаттары? Кадимки эле койлорду карагандай карайсыздарбы? Же дагы бир өзгөчө? Ичинде өзгөчөлөрү бар. Мисалы, иним экөөбүз ушу бир жылда 2 жолу бул койлорго альбенин беребиз, игирмегин саябыз. Туугандан кийин обязательно койлорго витамин сайып чыгабыз. Козуларга бир сыйра витаминдерин сайып чыгабыз. Ошо 1 ай 2 айында жанагындай ар кайсы оорулардан оорубасын деп, мисалы беломышечная болезнь деп коет экен, ошолордон оорубасын деп. Кочкорубуз бар производитель, ал кочкорубуз кууттан кийин ага дагы обязательно бир жума витаминдерин саябыз, жана иммунитетин көтөрө турган дарыларды саябыз. Жакынкы арадан баштап Агровет Азиядан алып баштадым, сиздердин аптекалардан алып баштадым. Ошо аябай жакшы сапаттуу дарыларыңар дагы бар экен. Азыр көп жерден мисалы самопал даарылар да чыгып атат. Сиздерден барып дары алсам коркпойм да. Жантай, айтып берсең, бул кочкор тууралуу канчага алынган баасы? Анын азыркы учурдагы баасы канча килограмм салмак? Бул биздин атактуу кочкорубуз, аты Баяр, Талас жергесинен алып келген, Нурлан байкебизден. Ошо Талас жергесинен 36 000 долларга алып келгенбиз бул кочкорубузду. Бир квартира, Бир эле квартиранын баасы болуп калат да. Анан ушул кочкорубузду өзүбүздүн койлорубузга кошойлук деп ошондой максат менен алып келгенбиз биз Таластан. Канча болду алып келгениңерге? Алып келгенибизге бир 4 айга жакын болуп калды окшойт. Азыркы учурда баасы канча болот сатса? Азыркы учурда баасы мындан да кымбатыраак болду. Бир 50 000дин тегереги болуп калды окшойт. Сон Бирок 50 000 берсе дагы азыркы учурда байкем экөөбүз сатпайбыз го бул кочкорду. Эмнеге? Анткени өзүбүз үчүн деп алганбыз азыр. Биринчиден өзүбүздүн сарайыбызды мындай сапаттуу кылып алсак, андан кийин бир 2-3 жылдан кийин балким ошол. Демек, аргындаштыруу үчүн алынган, аргындаштыруу үчүн ушу биздин койлор менен ушу сапаттуураак кылайлы деп алынган да. Мунун салмагы канча болот азыркы ушул турушу? Азыркы учурда бир 150 килограмм берет го. 150 килограмм. Жашычы? Жашы 1,5 жаш. 1,5 жаш экен да. Дагы чоңойсо керек. Дагы чоңоет бир 3 жашка чейин. Салмак алат. 50 000 доллар. Сон казактар айтат экен го, баягы 10 000 доллардан 10 кочкор алгычы 100 000 долларга бир кочкор алып, ошону биз уруктандырганыбыз жакшы деп. Ошо бизнес жактан ошол ыңгайлуураак болот да. 100 мындай жөнөкөй кой кармаганча бир жакшы бир 20 кой кармайлы деп чечтик да байкем экөөбүз. Азырынча Арашан породасы Кыргызстандын сыймыгы болуп атпайбы? Ошол себептен биз дагы мындан да мыкты кылайлык деген багытта азыр байкем экөөбүз ошо селекцияда алып барып жүргөнбүз да. Жылдан жылга малдын саны көбөйүп, жайыттар азайып баратат. Ошон үчүн сандан сапатка өтчү убакыт келди. Ошондуктан айылдагы биздин мекендештер ушундай Арашан породасындагы койлорду алып, бизнесиңиздерди баштап көрүңүздөр. Балким жыйынтыгында чоң фермер сиздер болосуздар. Бүгүнкү биздин чыгарылыш агайыны баштаган чакан ферма, мына чоң фермага айланып келатат. Сиздерге бир үлгү болот деген ишеничтебиз. Эмир байке, Жантай, бүгүнкү чыгарылыш үчүн, жоопторуңуздар үчүн, маалымат үчүн аябай чоң рахмат. Сонда пайдалуу болду. Сиздерге кааларыбыз башыңыздарга бак консун, атыңыздарга даңк консун, үйүңүздөрдө кут болсун, ден соолугуңуздар бар болсун. Буйруса, ушундай жаштарга үлгү болуп, дайыма өзүңүздөрдүн мисалыңыздарда бир тарыхта кала турган инсандардан болуңуздар. Кадамдарыңыздар эч качан токтобой алгалай бериңиздер. Чоң рахмат сиздерге. Достор, бул Агровет Азия YouTube каналы болду. Сиздер менен мен Данияр Муратбеков. Буйруса кийинки видеороликтерде дагы сиздерге пайдалуу маалыматтар менен бөлүшөбүз. Андыктан каналга катталып, жазылууну, лайк басууну, комментарий жазууну унутпаңыздар.
Кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.